Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү темабыз ондук бөлчөктөрдү бөлүү. Ондук бөлчөктөрдү онго бөлгөндө же жүзгө бөлгөндө биз үтүрлөрдү солду көздөй жылдырабыз. Канча нөл болсо ошончо санга солго жылдырышыбыз керек. Мисалы үчүн буларды карайлы. Ошондо онго бөлгөндө мына бул жерден ондо 1 нөл бар, ошондуктан үтүр 1ге солго жылат дагы бул жака өтүр коебуз мына. 0,1000/156 болот экен. Мунуку 2 нөл болгон үчүн 1, 2 деп туруп бул жака өтүр коебуз, 0 болот. Бул жака 1 нөл кошулуп калат экен, ошондо 0,1000/156 болот экен. 100дү 2,5ге бөлө турган болсок, демек мындай кылып жазып алып турган болсок, бул бөлүнүүчү деп аталат. Мисалы үчүн мына бул бөлүүчү, анан чыккан сан тейинди деп аталат. Ушул бөлүүчүбүз дайыма бөлүүчүнү бүтүн санга айландырганга аракет кылабыз да. Ошондо могу өтүрдү алып туруп 1 санга бул жака жылдыра турган болсок, ошондо бул жер 25 болуп калат. Анда бул жака дагы 1 үтүр бул жерде турат, аны да 1 жылдырсак 0 кошулуп калат да. Ошондо 1000ди биз 25ге бөлүп коюшубуз керек экен. Канча чыкса ошол сан болот экен. Ошондо биз 4төн берсек мына 100 болот. Бул жак 0 болот, анан бул 0 бул жакка келет. Демек 40 болот экен. 100дү эми 1,1/125ге бөлүшүбүз керек экен. Азыркыдай эле демек биз муну бүтүн санга айландырып алыш үчүн үтүрдү 1, 2 жылдырсак, бул жака да 2 0 кошулуп калат. Ошондо 10.000 деле 125ге бөлгөнгө барабар болуп калат экен да. Демек 1000ди алсак, 125ти 8ге көбөйтсөк 1000 чыгат. Анан 1 0 бул жака келип калат экен, 80. 100дү эми канчага бөлөт экенбиз? 12,5ге бөлөт экенбиз. Муну да өзүңөр чыгарып койсоңор болот. 0,181ди 0,9га бөлөлү. 0,181ди 0,9га бөлсөк, демек биздин бөлүүчүбүз эмне кылыш керек? Оң санга айландырыш үчүн үтүрдү, то есть бүтүн санга айландырыш үчүн үтүрдү 1 солго жылдырсак 9га айланат. Бул дагы 1 жылса эмне болуп калат экен? 8,1ге айланып калат да, мындай болуп калат. Чынбы? Эми 8 9га жетпейт, ошондуктан биз үтүрдү бул жака жылдырсак, бул жака 0 коюп туруп үтүр коюшубуз керек экен да. Демек көрдүңөр, бул жакты жылдырсак, бул жак кошо жылат экен. Эгерде бул жакты жылдырсак, анда бул жака 0 коюп туруп, анан үтүр коюшубуз керек. Эгерде азыр жетпей калып, дагы бир жолу жылдырсак, анда бияка дагы бир 0 кошушубуз керек болот. Башында жылдырып атканда ушундай болот экен. Эми 81ди 9га бөлүш керек болуп калды. 9дан берсек 81 болот. Демек 0,9 чыгат экен. Улантабыз. 9,5ди 1,9га бөлөбүз. Так. 9,5ди 1,9га бөлсөк, эстеп атасыңарбы? Бул сандарды мурунку сабактарда дагы кезиккенбиз. Атайын көп жолу бергенбиз бул сандарды, силер эстеп калсын деген максатта. Үтүрдү бул жака 1 жылдырсак, бул да жылат. Демек 95 деле эмнеге бөлүп коет экенбиз? 19га 5тен беребиз, билесиңер, эстей турган болсоңор. Демек 5 эле чыгат экен. 1,169'ду биз 1,3'кө бөлөт экенбиз. Анда биз бөлүүчүнү бүтүн санга айландырыш үчүн 1 үтүргө жылдырсак, бул жакта 1 үтүргө жылат. Ошондо 16,9'ду 13'кө бөлөт экенбиз. 1ден берсек 13 болот. 6дан 3'тү алсак 3 болот, бул жер 0 болот. Анан уже мына бүтүн түгөндү көрдүңөрбү? Буга жетпейт. Ошондуктан 9 ылдый түшөт. Ошондо бул жака өтүр коебуз. Анан 3төн берсек 39 болот. Демек 1,3 чыгат экен, мына чыкты. Кийин 0,185'ти 17ге бөлөбүз. 0,185'ти 17ге бөлсөк, жетпейт бул. Ошондуктан эмне кылабыз? 1ди жылдырсак, үтүрдү бул жака 1 0 коюп туруп үтүр коебуз. Бирок 8 да 17ге жетпейт. Ошондуктан дагы 1 жылдырсак, бул жака дагы 1 0 коет экенбиз. Ошондо 5тен берсек, 5 жеде 7 35 3 көңүлдө, 5 жеде 1 5 3 көңүл менен 8 8 85.
0,0,5 болот экен. Андан кийинкини карайлы. Мына 1, 2, 3 жылдырсак 1, 2, 3. Ошондо мына 1, 2, 3кө жылдырабыз. Бул бөлүүчүнү бүтүнгө айландырыш үчүн. Ошондо бул жерде 1, 2, 3 жылат. Ошондо 25-ти 5ке бөлгөнгө эле болуп калат экен. 5 чыгат. Бул жерде да жылдыралы. 1, 2, 1, 2. Төзүтөр 1, 2. Ошондо 33 бүтүн. Мына мен бияка эле жазайын. Так. 0,1336-ны 0,112 бөлөт экенбиз. Ошондо өтүрдү 1, 2 жылдырсам бул жерде 1, 2 жылат. Ошондо 33,6-ны 12 бөлөт экенбиз, мына. Ошондой болуп калдыбы? 12, 33, 12 жетет. Ошондуктан биз 2ден берели, 24 болот. 3ден берсек 36 болуп ашып кетет. Ошондо мындан көңүлгө 1 сурайбыз. 13 болот. 4 алсам 9, бул жерде 2 калды. 2ден 2 алсам 0, анан 96. То есть бул жерде бүтүн бөлүнүп бүткөндөн кийин бул жака бүтүр коебуз. Себеби бул түшкөндө бүтүн 9 эле болуп калды да, жетпейт 12, анан 6 түшкөндөн кийин бүтүн бөлүнүп бүттү дейбиз дагы. Бул жака өтүрдү коет экенбиз. Анан 6, так, канчадан беребиз? 8ден беребиз. 8 жерде 2, 16 бир көңүлдө. 8 жерде 1, 8, 9, 96 болот экен. 2,8. Кийинки тапшырманы аткаралы. 1,56-ны бөлөс 0,2 бөлүш керек экен. Бул жерден өтүрдү 1ге жылдырсак, мындай бул жерде 1ге жылат. Ошондо 5,6-ны эле 2ге бөлгөнгө барабар болуп калат экен. Ошондо 7ден берсек 14 болот. 1 бүтүн бөлүнүп бүттү, 6 түшөт. Так, бүтүр коебуз. 1 жетпейт, анан 6 түшөт бүтүн бүткөн үчүн. Анан 8ден беребиз. 8 жерде 2, 16, 7,8 чыгат экен. Так, көрөлү кийинки тапшырмаларды. Узунураак бир сан берилген экен. Азыр бөлөбүз аны дагы. Бул жака жазып алалы. 1,234 1 бөлүнгөн 0,1000 экен. Так, ошондо 1, 2, 3кө жылдырат экенбиз. 1, 2, 3кө жылдырсак, бул жакта да 1, 2, 3кө жылдырсак, мындай сан болуп келип чыгат экен. 3кө бөлүнгөндө биз текшеребиз. 1ге 2-ни кошсок 3, 6, 6га 4 кошсок 10, 10го мына 2-ни кошсок 12. Демек 3кө калдыксыз бөлүнүп кетет экен. Биз баягы билесиңер, бөлүнүүчүлүк касиеттери боюнча. 4төн берсем 12 болот. 0, 3 түшөт. 1ден берем 3 болот. 0, 4 түшөт. 1ден берсем 3 болот. 1. Ана мына түгөнүп атат, ошондо бул 1 түшөт ылдый карай. Бул жака мен өтүрдү коем. 3ден берсем 9 болот. 2 калат. Анан бул 1 ылдый карай түшөт бул жака. 7ден берсем 21 болот экен. Ошондо 411 бүтүн 137 чыгат экен.